Бул подкаст IWPR'дын Борбордук Азияда жаңы медиаларды жана санарип журналистиканы өнүктүрүү аттуу долбоорунун алкагында ишке ашырылды. Бул эпизоддун мазмуну, көз караштары, ой пикирлери жана алардын чечмелениши подкасттын авторлоруна таандык жана IWPR'дын расмий көз карашына дал келбеши мүмкүн. Салам достор, кайрадан «Эки дарыгер» аттуу подкасттын экинчи сезонунун башында турабыз. Менин кесиптешим Исмаилов Эрмек жана мен Житимишева Бегимай. Саламатсызбы, Эрмек? Саламатсызбы. Дегенде биринчи суроомду мен сизге узатайын. Биздин бүгүнкү темабыздын аты коронавирустун биринчи толкунунун жыйынтыгы. Эрмек, айтыңызчы, кандай катачылыктарды биз кетирдик биринчи толкунунда? Саламатсызбы, Бегимай. Биринчи толкундун жыйынтыгы боюнча биздин кетирген катачылыктар жөнүндө айтып кетсем, албетте ар тараптуу катачылыктар болду. Мен бул катачылыктарды вирустун жаңы болгондугунан көпчүлүк катачылыктарды кетирдик деп ойлоймун. Себеби биз бул коронавируска жалпысынан даяр эмес элек. Мамлекетибиз Саламаттык сактоо министрлигине биздин медицинабызга 30 жылдан бери мындай тиешелүү өзгөртүүлөрдү жасаган жок. Ошондуктан биз ушундай катачылыктарды жана жоготууларга учурадык деп айтып кетсем болот. Мисалыга, Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан кеткен катачылыктарды айтсам, бул ар бир мекеменин, уюмдун медициналык тармак жакынан бири-бирине мындай орусча айтканда согласованность болгон жок да. Себеби Саламаттык сактоо министрлиги бир маалыматты айтса, дарыгерлер башка маалыматтарды айтты. Бөлүм башчылары башка маалыматтарды айтып жатып, башаламан болуп, баягы бейтаптар дагы, элибиз дагы кимди угууну билбей калышты. Ошонун артынан дагы бизде көптөгөн өздөрүнүн дарылоо жана ошол өздөрүн дарылап жатканда көптөгөн баягы ооруларды өрчүп кетүүсүнө биз себепкер болуп калдык деп ойлоймун да. Бул мен айткандай эле орусча айтканда согласованность болбой калгандыгы. Экинчи каталык мен байкаган бул ошол медициналык ооруканалардын кайсыл жерде канча орун бар экени жөнүндө айтылбай калган. Себеби биз байкап жаттык, бейтаптар кайсыл жерге бараарын билбей эле жолдордо деле каза болуп калган учурлар болду. Эгер ошол маалыматты убагында интернетке болобу же тез жардам кызматына айтып койгондо, менимче мындай жоготуулар аз болмок. Айтыңызчы, Бегимай, мен ошол медициналык тараптан өзүмдүн жеке көз карашым боюнча айтып кеттим катачылыктарды. Эл тараптан кандай катачылыктар кетти? Сиз өзүңүздүн оюңузду айтып кетсеңиз. Менин оюмча, эл тарабынан эң биринчи бул албетте хаос болуп кетти. Паника деп коебуз, орусча айтканда. Эл тарабынан болду. Эмне үчүн? Себеп менимче толук информация болгон жок. Бул оору боюнча кандай сактануу керек, кантип өзүнүн симптомдорун түшүнө билиш керек. Ошол балким азыраак болуп калды. Бул хаосту кайсы жерден көрө алабыз биз? Мисалы үчүн, ошол убакта бир жерден бир социалдык тармактан окуп алып эле, бул антибиотикти ич керек экен, бул профилактика экен деп эле аптекага барсаңыз, эшигине чейин 1 километрге тизилип калышат элдердин бардыгычы ошол антибиотикти издешип, же болбосо бир витаминди айтса, ар кандай дары-дармектин атын бирөө айтып койсо болду, элдин баарына жайылат ал сөз. И ошолор эмнегедир дарыгерге ишенбей, ошол социалдык тармактарда эмне жазылып турса, ошого ишенип кичине хаос болуп кетти. Бул эми толкун жай мезгилине туура келди, баарыбыз билебиз. Кичине башында ошондой болду. Андан кийин экинчи жарымында менимче эл тарабынан болгон медиктерге көрсөтүлгөн жардамы абдан чоң болду. Себеби дегенде, аны кайсы жерден байкасак болот? Кайсы бир кыргыз мисалы үчүн бул жердеби же болбосо чет мамлекетиндеби, ал кыргыздардын бардыгы ошол жерден чогулушуп, белин бекем бууп,
өзүнүн элине сарсанаа болушуп, акчасын топтоп, керектүү эмне бизге керек болсо, эмне жетишпей жатса же дары дармектерди ошол мезгилде же болбосо дыхательный аппараты да ошонун баардыгын жок дегенде бирөөнү сатып алабы, экөөнү сатып алабы, күчү келишинче баардык күчтөрүн жумшашты да. Бул жерден эми элге чоң рахмат деп айтсак болот. Үчүнчүдөн, элдин кичине тартипсиздиги бул эмнеден көрүнөт? Биз башынан эле айтылып келинген, жаздан бери эле айтылып келинген, маска, бетхап унутпагыла, анан кийин социалдык аралык унутпагыла деп айтты. Бирок тилекке каршы жазында, мисалы үчүн март айы деп кичине масканы тагынып атышты, анан кайрадан унутуп калышты. Ошондой эле жай айларында биринчи айда кичине тагынышты беткаптарды, анан кайрадан унутуп калышты. Менимче ошол кичине тартипсиздик элдер тарабынан болуп эсептелди. Менимче ошол. Рахмат жооңузга. Айтыңызчы, кесиптешим Эрмек, бул илдет албетте биздин гана мамлекетти камтыган жок, бул дүйнө жүзүн камтыды. Дүйнө жүзү кандай туруштук берди деп ойлойсуз? Жакшы суроо болду, урматтуу кесиптешим Бегимай. Албетте бул вирус бир гана Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнө жүзү боюнча каптады. Анан ар бир мамлекет өз алдынча буга туруштук берди. Канчалык жакшы сапаттуу туруштук берүүнүн менимче бул медицинанын деңгээли кандай болгону баа берет деп ойлосом болот да. Мисалы үчүн Түштүк Кореяны мисалга алсак, алар абдан жакшы туруштук беришти, себеби булар буга чейин коронавирус илдети менен жолугушкан, бирок ал башка түрү болчу. Бирок ошого карабастан алар ошол мурунку коронавирустан жыйынтык чыгарып алып, атайын ооруканаларды курушуп, анан баягы коронавирус ушул пандемияда болгон учурда алар тез кыймылдап, баягы коронавирус илдети менен ооруган бейтаптарды ошол ооруканаларга жайгаштырып, бат эле ошол биринчи толкундан көп жоготуусуз эле жакшы чыгып кетишти. Бирок башка мамлекеттерде кыйналган учурлар да болду. Мисалы үчүн бул постсоветтик мамлекеттерди айтып кетсем болот. Бул биздин коңшу мамлекеттерибиз: Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан. Бул жерлерде биз кетиргендей катачылыктарды алар дагы кетиришти. Биз бул нерселерди интернет маалыматтардан байкап турдук. Аларда дагы бир убакытта дары дармектер жок болуп калып, ооруканаларда орун жок болуп калып атып, ушундай чоң жоготууларга учурашты. Менимче жалпы мындай дүйнө жүзү боюнча туруштук бергендин мындай мааниси, менимче бул ошол мамлекеттин медициналык тармагы көп каржылоо, кимде көп каржылоо болсо ошолор менимче жакшыраак туруштук беришти. Бирок мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттарын алсак, бул жерде бир аз башкача баа бере алсак болот да, себеби алардын медицинасы дүйнө жүзү боюнча биринчи орунда дегенине карабай, эң көп ооруга чалдыккан жана эң көп жоготуу болгондор боюнча алар биринчи орунга киришти. Бул эмнеден пайда болуп чыкты деп айтсаңыз, менимче бул элдин шалаакылыгына да болушу мүмкүн. Андан соң ошол саламаттык сактоо министрлиги тарабынан да жетишерлүү баягы элге маалымат берилбегендиктен деп ойлойм да, себеби баарыбыз билебиз, Америкада көп толкундоолор болду. Элдер ошол бет кап такпай, аралыкты сактабай, ошол чоң жоготууларга дагы алып келди деп ойлойм да. Ошондуктан бул мындай жалпысынан айтканда, ошол биздин кайсыл мамлекет болбосун медицина тармагына канчалык көп маани берип, көп каржылап жана элди канчалык эрте ошол маалымат берген мамлекеттер жакшы туруштук беришти. Ким убагында маалымат бербей баягы орундарды даярдабаган учурларда ошол мамлекеттерде көптөгөн жоготуулар болду деп ойлойм. Урматтуу кесиптешим Бегимай, экөөбүз ушул маекибизде сиз кандай деп ойлойсуз? Кандай жыйынтыктарды чыгарсак болот ушул биринчи толкундан? Себеби бул толкундан жыйынтык чыгарбасак, кийинки бизди күтүп жаткан жаңы толкундарда дагы ошол эле катачылыктарды кетирбешибиз үчүн кандай деп ойлойсуз? Жыйынтыктын алдында мен дагы бөлүшүп кетким келди да, эрежелер боюнча мен жакында эле Турцияга барып келдим. Ошол жакта өзүнүн социалдык эрежелери бар экен жана саламаттыкты сактоо тарабынан эрежелери бар экен. Ал кандай эрежелер? Мисалы үчүн, сен Турцияга жаңыдан эле учуп келдиң.
ошол жерден аэропорттон эле HES код деп коет экен. Ошол кодду ачтырып коюшуң керек экен өзүңдүн атыңа. Паспортуңду көргөзөсүң, сага атайын бир номер берет экен. Ошол номер менен эгер сен автобуска, башка шаарга барыш үчүн автобуска же болбосо самолетко билет алууң керек болсо, же болбосо тур ошол шаар боюнча эле, мисалы үчүн сен Стамбулга учуп келсең, тур кылам десең, ошол жерде сурашат экен ошол коддучу. Ансыз сага эч нерсе сатышпайт экен. Мындай учак билети же болбосо автобустун билеттерин сатышпайт экен. Бул эмне үчүн кылынган эреже экен деп сурадым. Анан айтышты, эгер сен ооруп калсаң дейт, кимдер менен, кайсы адамдар менен болдуң деп алар дароо эле түшүнүшүп, анан кийин керектүү жардамын сага жана сенин айланаңдагы адамдарга жардам бере алышат деди да. Мындай ойлонуп көрсөң, бул абдан мындай жакшы эреже экен. Анан кийинки эрежеси баягы эле эрежелер беткап, анан кийин социалдык аралык деген эрежелери. Буну ар бир адам, ар бир инсан абдан жакшы аткарат экен. Баары маска тагып жүрүшөт. Кичинекей магазин болобу, чоң магазин болобу, киресиңби, кирерден мурда сени маскасыз көрүп калышса, эмне үчүн сиздин маскаңыз жок, кийиңиз деп сага айтышат экен да. Бул дагы мага абдан жакты. Адамдардын, жашоо тургундардын ошол ар биринин аң сезиминде өзүнүн бир бар да. Жоопкерчилик, туура сөз айттыңыз. Жоопкерчилиги, ар бири өзүнүн жоопкерчилигин сезе билишет экен да. Мага ошол абдан жакты. Эми айта турсак, жыйынтык боюнча бул бизге абдан чоң сабак болду. Жыйынтык биринчиден тартиптүү. Ошол тартипти кандай гана тартип жазылбасын, айтылбасын, ошону аткарганга аракет кылышыбыз керек. Ар бир адамга өзүнүн жоопкерчилигин сезе билиш керек. Өзү үчүн, айланасындагы адамдар үчүн жоопкерчилиги болуш керек менимче. Сиздин оюңуз, Эрмек, жыйынтык боюнча? Эми саламаттыкты сактоо системасын айтпай эле коеюн, сиз айтып бересиз, мен эл тарабынан жооп берейин. Макул, рахмат. Менимче саламаттык сактоо министрлик тарабынан көптөгөн жыйынтыктарды чыгарып алса керек деп ойлойм. Себеби жакында экинчи толкун боло турган болсо, бул катачылыктарды биз кетирбешибиз керек. Кандай жыйынтык? Мисалы үчүн, бул биринчи иретте баягы бейтапканалардагы орундардын канча бар экени жана жок экени тууралуу маалыматты интернетке берип турса жакшы болмок. Азырынча ооба берип жатат, бирок ушул кыймыл аракетти ушул коронавирус менен күрөшүп жатканда аягына чейин ушинтип баягы бүгүн орун 70 орун бар, бүгүн 100 орун бар деп берип турса, элибиз алда канча баягы өздөрүнү кандай десем, орусча айтканда спокойно алып жүрүшөт экен дагы, мындай паникага алдырбаса, дүрбөлөңгө алдырбаса болот, орундар бар турбайбы деген мындай жыйынтыктарды чыгарып алат деп ойлойм да. Экинчиден, эл менен бирге болуш керек. Бул кандайча маалыматтарды жашырбай, убагында социалдык тармактарда, жаңылыктарда берип туруш керек. Себеби биринчи толкунда ошол бизге, элибизге маалымат аз болду. Мисалы үчүн, башында коронавирус илдети менен ооруп атат десе, элдер жок, ооруган жокпуз, дары ичкен жокпуз деп ушундай маалыматтарды таркатып жатып деле биздин элибиз ошол көп маани бербей койду. Андан соң кийин реанимацияда жаткан больнойлорду көрсөткөндөн кийин ошондо гана бир аз ишенип башташты да. Ага чейин ошол бир топ ишенич жок болуп, ушул биздин элибиздин аракеттери тиешелүү болбой калды. Үчүнчүсү, менимче баягы саламаттык сактоо министрлиги тарабындагы жетекчилер баягы эл арасына сөзсүз түрдө брифингде эмес, мындай жөнүндө эле чыгып, ушундай бизде маалымат бар, ушундай мамлекетибиз боюнча ушундай болуп атат, ушунча дары бар, ушунча айга жетет деп маалыматтарды айтып турса дагы бир топ элибиз баягы ойлору тынч болмок. Эгер ушундай кадамдарды убагында аткарып турган болсо, менимче кийинки толкундарды дагы
жакшы өтүп кетебиз деп ойлойм да. Дагы бир нерсени айтканга унутуп калыпмын. Бул жана жеке коргоочу каражаттар тууралуу дагы. Ошол жеке коргоочу каражаттарды дагы баягы 3 ай 4 айга жараша камтап койсо, менимче дарыгерлерге да жакшы болот. Себеби биздин азыркы учурдагы эң кымбат баалуу адамыбыз бул биздин дарыгерлер. Себеби эгер алар ооруп кала турган болсо, коронавирус менен күрөшкөнгө мындай инсан калбай калат да. Ошондуктан биз ошол дарыгерлерибизди абдан абайлап, ошол бүт тарап, ар тараптуу колдоо көрсөтүп турушубуз керек. Рахмат. Туура айтасыз. Чоң рахмат Эрмек. Анда эмесе достор, бүгүнкү биздин подкаст сиздерге кызыктуу болсо керек деп үмүттөнөбүз. Эгер сиздердин сурооңуздар болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Эрмек Исмаиловго жазсаңыздар болот, же болбосо мага Бекимай Жетимишевага жазсаңыздар болот. Facebook, Telegram, YouTube каналдарында бардык баракчаларыбыз бар. Мына бүгүнкү биздин подкастыбыз соңуна чыкты. Бизди укканга, биз менен болгонго чоң кубанычтабыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.